Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly musulman bir tuğanlar. Biz gayrele özübüzdün leylek sülüktü moldalary dolboru tuğlantabız. Bizdin bugünkü konağımız Oşol İslam Üniversiteti'nin mugalimi jana Alımdar Kengeşi'nin müçösü Sultan Damlany çakırganbız. Anda sözlü Sultan Damlan özüne bereli. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sultan Damla, anda hoş gelipsiz bizdin efirge. Anda bayakeli salt boyunca özünüzü biz tanıştırıp geçseniz. Atanızın adı kim, özünüzün atınız, leylektin kaysı ayılından, kaysı urusundan bolasınız degендей. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Men atım Sultanbek Taşmatov. Жолматович, мен ошол Элек районунун негизи Сүлүктүү шаарында төрөлүп, ошол жакта бир аз мектеп окуганга чейин ошол жакта өсүп, кийин анан ошол Тажикстан менен баягы граница болгон жер Мурзапатча айылы, бүгүнкү күндө Акбосого деп өзгөрүлдү. Ошол айылга көчүп келип, анан ошол жерде Самат орто мектебинде окуп, ошол жакта өстүм. Атамдын аты Жолмат. Атам ошол милиция болуп иштеп пенсияга чыгып, азыр ошол пенсияга чыгып, намазын окуп, айылда имам кылып атат. Менин чоң атам Шаббас, ошол Шаббас Тамла деп, Молла Шайпаз деп таанышат райондо. Ал киши өмүр бою эле имам болуп жүрүп каза болду. Биз өзү ошол Бөксө урусу. Анан Sultan Damla sizdin ошол бая дини бая илим, жолсу ошо динге болгон кызыгуу канча жашыңыздан кантип ошо дин илимин алып баштагансыз? Алла разы болсун. Мен ошол 95 жылдарга чейин, ушу 5-6 класс болуп калган учурлар эле. Айылга ошол Молла Каранын баласы Хабибилла деген бир дамлабыз бар биздин айылдан. Ошо Хабибилла дамлалар Бишкектен ошо даватка чыгып, ошол ислам илимдеринде бизден бир канча агалар дем ошолор айылга келип калган маал болчу. Анан мешитке балдар топтоп, ошол дават кылып, дин жөнүндө үйрөтүп, ошол айылда бир эме башталган да балдардын арасында динге кызыгуу. Ага чейин деле мен ошол чоң атам имам болгондуктан, мен ошо кичинекейинен эле мектепти окугандан баштап 10 сүрөнү жаттатып, кечинде бир канчасын кайталатып анан жаткыла дейт эле да. Анан өзүгө дем салып, анан кийин өзүм ошо чоң атамдын колунан биринчи тамга таанып илим алып баштагам. Ошол 5-4 класстардан башталат. Андан кийин бир канча сүрөлөр жаттадым, Духа сүрөсүнө чейин жаттадым. Анан Мухтасардын баягы биринчи тахарат бөлүмүнө бир аз эме кылды. Анан карады баягы кезеги менен кетиш керек болбойт. Анан Молла Кардамлага берди. Молла Кардамлага айтып, сен бир аз ушуну сен дагы окут деп. Молла Кардамла айылда ошол мечитте алда устазыбыз болуп калды. Ошол бир 5-6 ай окутуп, анан ошол 6 класс эле анан ушундан чоң атам мен 5 балага бара турган убакыт келди окшойт деп, анан мени Молла Кардамлага алып барган. Анан ошол Дамланын ошол тактуу Дамланга насип болуп калды, шакирт болуп, анан бир 6-7 Мында жакында класс жетекчилер алмашып атат. Ошол анан өйдө бири-бирине өткөрүп, анан ошол Дамланын колунда ошол 7-8 класска чейин ошол ал жерде окудум. Мамдал карап 1-2-3 окудук. Ибадат исламия, Устад Аван деген китептерди ошол устаздын колунда окуп илим алып, анан ошентип университетке чейин акырын ошол баскан жолубуз ошол кыскача. Мектепти бүткөндөн кийин кайсы окууду улантыңыз? Мектепти бүткөндөн кийин ошол орто тапшырып университеттерге киребиз деп анан баарыбыз Бишкекке келгенбиз. Бишкекке келип анан бир канча окуу жайларды карап, ошол окууга өтсөк эле болду деген деле ниет болгон негизи. Эптеп бир окууга өтүп, ал кыйынчылык маал болчу. Анан бул жакта биз ошол 5 балада медреседе окуп жүргөн Ибраим Карлар, булар биздин улуу агалар, бизден улуураак. Ошо каракелер анан Бишкекте жолугушуп калып, анан ошол Арашанда бир теология деген окуу ачылган, түрктөр окутат. Анан ошол диний сабактарды окутат деп анан тааныштырып калды. Анан ошол Ибраим Карлар алып келип, анан Ислам университетинде ошо кабыл алуу болуп аткан экен, документтен ошол жерге туруп, анан
документтер тапшырдык, экзаменге кирдик, анан өтүп насип болгон окуп калдык. Ошол Арашан теологиянын 2003-2008 жылдары окуп бүтүрдүм ошол. Ал жерде жалаңны илими же карлыктагы бар беле? Арашан теология. Арашан теология бизге чейин 2003 жылы келдик. 2003 жылга чейин бир 10 жыл жакты медресе болуп иштеген экен. Карлык болгон экен, илим алышкан экен. Азыр Элдияр карлар ошол жерден карлык кылганбыз дейт. Түркиядан келген ошол кары устаздар болгон экен. Кийин анан Шамсидин векилдери бар, Маматкулов. Ошолор бизден мурда келип, ошол медресе маалынан баштап окуп, анан кийин булар теологияга мамлекеттик болуп ачылганда анан бул жака өтүштү да. Ал жер азыр эми ошол теология иштеп келатат. Азыр колледж ачылды. Ошондой. Анан бул дини ишмердүүлүк кайсы жылдардан кантип башталып калды? Ишмердүүлүк ошол Бизде негизи мындай караганда, исламский институт ошол дини окуучуларды бүткөндөр анан баягы дини ишмердүүлүк менен аректенет. Анан теологиядагылар мисалы көп тез аралашып кете албайт го негизи. Анан мындай кантип башталып калды бул? Мен 2003 жылы теологияга баштап, ал мезгилде баягы окуу жайда 5 жылдык оши деп койду эле. 5 жыл окудук. 5 жыл окудук, бирок мамлекеттин баягы теологиянын жаңы ачылып, эми бизге чейин ош теология иштеп келген. Анан Арашанда эми бизде эле баягы тажрыйбада жок да. Баягы эл билбейт жакшы. Бизде эле мисалы билген жокпуз да, 5 жыл эмне бар, эмне жок. Анан ошол Түркиядан келген устаздар жатаканасы менен болгон үчүн ошол бизди баягы кечинде медресенин баягындай турасы китептер менен мисалы окутат эле да. Ошол фикхтан мисалы мухтасарды окудук кечинде. Анан бирок күндүз ошол мамлекеттин аралашкан сабактары баягы азыр теологиялар иштеп аткандай эле. Анан кечинде ошол жетишпеген сабактарды куптандан кийин, шамдан кийин деп окутат эле. Анан бизде баягы теологияны окутуп адис дардаган бир тараптан ошол эмени баягы эски устаз шакирттик баягы эмелеринде улантып окутту да бизде кошумча. Кийин 2008 жылы өткөндөн кийин Туркияга ошол Диянеттин муфтилерди даярдоо, казы муфтилерди даярдоо курсу бар. 3 жылдык ошол Стамбул шаарында Хасеки деп. Анан бизде ошол жака факультеттин бир келишими менен экзамен тапшырып, ошол жака өттүк. Аяка 7 бала кеткенбиз. Анан ошол жерде ал жер жалаң ошо шариатты окутат да. Шари илимдер, мисалы тафсир, хадис, фикх, усул сабактар. Ал жерде башка эч эме жок. Жалаң ошол бир канча шари сабактар. Бир 10 чакты предметтин алкагында ошо өтө оор нагрузка менен окутат. Булар ошол Түркиянын өздөрүнүн системасына ылайыкташтырып курган. Бул жанагы Египеттен, Иорданиядан, ар кайсы дүйнөнүн ар кайсы жеринен окуп келген балдарды ошол Түркиянын саясатына, Түркиянын баягы ички эмесин түшүнүш үчүн кайра ошол 3 жылдык медреселерин өткөрөт экен да. Өздөрүнүн фатвалары менен тааныштырып, өздөрүнүн баягы усул эрежелерин Осмонский баягы империянын баягы эмелери менен мындай жергиликтештирип, жергиликтүү эмеге адаптация кылып, ошону бүтмөйүнчө баягы кызмат бербейт экен да. Бул ошондой курс. Бизге насип эми биз ал баягы алардын ички өздөрүнүн эмеси ошол имамдар даярдоо эмеси казыларды. Бизге илими пайдаландык, ошол 3 жыл билим алдык. 7 бала болуп, анан 2011 жылы Түркияда бүтүп келдим. Ошондо келип анан бул селекцияда бир медресе, мечиттин ичинде медресе, Куран жаттоо борбору ачылып, ошол жерде бир аз иштеп жүрүп, анан кийин Ислам университетинен ошол жерден мушкилдамалар менен таанышып, анан бияка өткөнбүз да. Демек, бул жерде ошол Түркияны бүтүп келгенден кийин анан негизги дини ишмердүүлүк башталып турду. 2003 жылдан баштап студент болдум, 2011 жылга чейин. 8 жылга жакын студент болуп келип, анан ошол биринчи илим баягы чөйрөсү ошол устаздык Ислам университетинде башталды. Селекцияда бир аз иштедим, 1 жылга жакын. Анан исламскийге өттүм. Ошо менен 2011 жылдан бери азыр мына алхамдулилlah Ислам университетинде иштеп келатам. 15 жыл болуп калыптыр. Бул жерде анан ислам
университетинен сырткардан башка жумуштар барбы? Башка ишкерлик менен алектенесизби? Султан Дамулла же кандай, же китеп жазасызбы дегендей. Ислам университетинде 2011 жылдан баштап иштеп баштадым. 2015 жылы Манас университетинде ошол академиялык багыт боюнча магистратура ачылып калды ошо теологияда. Биринчи ошол теология багытында эме ачылып атабыз магистратура дегенде ошол жака тапшырдык. Ошол жана Маматкул Шамшидин вакилдери менен биргеликте анан 2017 жылы магистратураны бүтүрдүк. Кийин анан 2 жыл өтүп докторантура ачылды. Доктордук эме боюнча Манастан. Анан 2019 жылы ошол угуучу болуп кирип, анан 2020 жылы докторский эмеге тапшырдым. PhD баягы докторлук боюнча. Кудай буйрса мына быйыл декабрь айында ошонун диссертациямды жактаганы вакыт белгилеп атабыз. 5 жылдан бери. 5 жылдан ошол диссертация изилденип атам. Бул диссертацияда бул илимий жактын бир аз да мына академиялык багыты болуп эсептелинет. PhD багындай. Бир аз ошол илимий иштер менен алектендим. Чет элдик мындай конференцияларга, эмелерге катышам, симпозиумдарга. Анан Кудай буйрса ошол диссертациям 13-кылымдарда жашаган имам Матуридиден кийин кайсы бир мезгилде анан баягы акыйда жаатында, ошо калам илими жаатында бир үзгүлтүккө учураган бир мезгил бар да. Ошол доорлордо бар бир киши бул Камалетдин Андижани деп, Сыткул калам фил алимил калам деп 750 беттик бир ошо калам илими боюнча, акыйда илими боюнча китеп жазган. Бул китеп эч бир эмеге түшпөй калган, тарых барактарына. Бир гана кээ бир баягы ислам алымдарды изилдеген окумуштуулардын китебинен аты түшүп калган да. Андижани Сыткул калам деген китеби бар деп. Анан бул кишинин китебини кол жазма мактут бир нускасы ошол дүйнөдө азыр бир эле нуска болуп атат, таба албадык башкасын. Египетте ошол эмеде Каирде эмеде турат, архивде. Анан аны 2024 жылы бир Египеттеги ошол философия илимдери боюнча бир киши ошонан таап, анан мактуттан тахкик кылып жазып жарык көрдү ошол китеп. Бүгүнкү ал илим чөйрөсүндө жаңы эмгектердин бири. Азыр мен ошол китеп боюнча диссертация жаздым. Аны Манас университетинде болгон үчүн биз аны түрк тилинде жаздык. Бирок ичинде аябай кенен берген, аны Кудай буйрса ошо кыргыз тилине дагы которуп, келечекте ошо илим чөйрөсүнө жаңылык катары киргизебиз деп үмүттөнүп атабыз. Алхамдулилла. Анан бул жерде ошол мугалимдиктен башка анан Аалымдар кеңешинин мүчөсү. Ошол Аалымдар кеңешине быйыл ошол 8-чи курултай болуп Аалымдар кеңеши Ислам университетинин 15 жылдан бери билим берүү тармагында иштеп келатасың деп мына устаздар айтып калды. Эми баягы Аалымдар кеңешинин ичинде ар тармактуу иш жүргүзүлөт. Билим берүү тармагында, ошо эл агартуучу жагында ар кайсы ошо үммөткө, Кыргызстандын мусулмандарына пайда берди. Сен да ошол 15 жылдан бери топтогон тажрыйбаң бар. Мүмкүн ошол медреселер, ошо келечекте билим алган чөйрөгө бир салым болуп калат деген сунуштар айтылып, анан негизи андай Кудайдын насиби болуп калды. Анан документ тапшырдык, экзаменге кирдик. Алла насип кылды ошол 2025 жылда мына апрель айынан бери Аалымдар кеңешинде иштеп келатам. Аалымдар кеңешинин ичинде да болгондо ошол окуу иштери боюнча бир комитет бар. Ошо комитеттин ичинде атайын ошо билим берүү тармагында эмгектенип атабыз. Кудай таалам ийгилик берсин. Иншалла элге пайдалуу кызматтарды аркалаганды насип этсин. Иншалла. Туугандар, бизде ошол ар бир келген устазыбыз ошо эфирдин аягында азыркы жаштарга бир акыл насаатын айтат. Анда Султан Дамулла азыркы жаштарга кандай бир насаат айтат элеңиз? Алла разы болсун. Урматтуу кыргызстандык жарандар, кендештер, туулдар. Билесиздер, мына ислам дини азыр бир дүйнө жүзүндө масштабдуу түрдө бир жанданып көтөрүлүп келатат деп айтсак болот. Бул тенденция баягы дүйнө мамлекеттеринин катарында, Кыргызстанда ошонун катарында бул тездик менен өнүгүү
баратканда ошону менен катар бир иш тез жанданып баштаганда ичинде жанагы катачылыктар болот, кандайдыр бир оош кыйыштар болот дегендей. Эми азыр биздин эң негизгиси ошол динибизде баалуулугун сактап калышта. Мисалы адашкан андай фиркалар болот, жамааттар болот. Ар кандай баягы эл азгырган бир көрүнүштөр болот. Ошон үчүн дин үйрөнүп атканда мүмкүн болушунча ошол расмий мекемелерден, медреселерден, расмий устаздардан, мисалы таанылган, билинген, элдин мындай эмесинен өткөн, алымдардын сынынан өткөн, өзүнүн белгилүү Кыргызстандын алымдар, устаздары бар. Ушундай өзүбүздүн баягы эл тааныган, эл сыйлаган алымдарыбызды жетишсин деп биз балдарыбыз ушул азыркы медресе билим алып аткан жаштар. Андан кийин албетте бул мен ушул академиялык жагына басым жасаган бир сөздөр айттым. Бул жерде биздин илим эки түрдүү жетет да. Бирөөсү ошол устаздардын мындай дарс берип, баягындай халкаларда тегерек болуп отуруп, устаздардын оозунан угуп, ошону жаттап келсе, экинчиси жазуу түрүндө келет да. Жазуу сөз түрдө баягы китептер, эмгектер дагы бул ошол устаздардын эмгеги чейин эле ошол китептер дагы маанилүү. Ошон үчүн биздин азыр Кыргызстанда алхамдулилля азыр аты мындай үчтүү устаздарыбыз бар. Шифахимдай отуруп дарс берген, сабак берген. Ошо менен катарлаш эми ошол устаздардын эмгектери болуш керек. Айтылган ошо дарстар видеолор дагы бар бүгүнкү күндө алхамдулилля. Эскиде мисалы видео, аудио запистер болгон эмес. Бүгүнкү күндө бирок китеп ойдон калат. Ошол китеп жагындагы өнүктүрүш керек да. Жазуу түрүндө мисалы китептер өзүнүн эмгектер, мисалы өзүнүн тафсирлери которулган кыргыз тилине ошол баары элге жеткиликтүү кыла турган материалдарыбыз болуш керек. Ошол жаатына дагы мына өсүп келаткан илимпоз балдардын шыгы бар, калеми бар балдар ушул тарапка дагы басым жасаса деп үмүт кылам да. Кудай буйрса ошол ар тараптуу элге кызмат кылып өсө берсек, иншалла дагы алдыда бизди жакшы бир келечек күтөт деген ниеттемиз иншалла. Алла разы болсун. Туугандар, биз ар бир эфирдин аягында бир хикая айтып көнгөнбүз, сөзгө адат кылганбыз. Биз дагы ошо бүгүн бир хикаяны айтып коелу. Бул күчтүүлүк байлыкта эмес, акылмандыкта деген бир хикая. Бир падыша ушунчалык өзүн чоң сезип, элдин баары меники, баары мен ээмин, дүйнөгө мен ээлик кыламын, баарысы менин кызматчым деп элдин баарын топтоп алып ошентип айткан экен. Элдин арасынан бирөөсү жок, сен туура эмес айтасың. Элдер бири-бирине кызматчы десе, бул кайра жалданып кетиптир да. Бул ким менин кызматчы деп атат? Чыксын бияка десе, картайган бир аксакалы келди дейт баягы жерде. Келсе, сен ошентип айтып атасыңбы? Мен сенин кызматчың боламбы десе, мен далилдеп берем дептир. Бирок биздин мен баланча айылдан болом, карапайым эле элдердемин мен. Ошо биздин айылыбызда ошо кудук жок да дептир. Сен өзүң тилемчиленип келипсиң, анан дагы мени кызматчы деп атасыңбы? Десе, мен сөзүн далилдеп берем дептир. Эгерде сен сөзүңдү далилдеп берсең, мен бир эмес 3 кудук салып берем сага дептир. Макул андай дептир. Ошо биздин айылда бир адатыбыз бар. Эгер бирөө экинчи адам менен ушундай бир спорго, талаш-тартышка бара турган болсо, ошону эңкейип бутун бир сылап коюм. Ой, адатыбыз бар. Мен таягым кармап тур, мен сенин бутуңду сылап коеюн деп таягын карматып коюптур. Падыша таягын кармады, анан эңкейип бутун сылап тур да, болду эми, рахмат, келем, таякты бер дептир. Таягын алып туруп, эми далил жетиштүү болду го десе, кандай далил дейт экен баягы жерде. Сен мен кызмат кылдырдың го, карма десем кармадың, бер десем бердиң дейт экен да баягы жердечи. Аны көрүп туруп, баягы өзүнүн кызмат кылып койгон өзү байкабастан, өзү ушунчалык таң калып, болду, мен сенин акылмандыгыңа ишендим деп туруп, мунун айылына 3 кудук казып берле деп өзүнө кеңешчи кылып кабыл алган экен туугандар. Ошондуктан мына бизде илимге көбүрөөк маани берели. Ошол акылманды көрдүңүздөр. Ошол илим алып тур, ошо илим менен жашагандыгы үчүн акылмандуулук менен падышага түшүндүрүп койду. Allah razı olsun. Anda Sultan Damla'dan bir batasını alayık. Bismillah. Amin. Allahümme Rabbena etina fid dunya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azabennar. Allah'ım iki dünyanın yaxşılığını versin, iki dünyanın jamandığından saklasın. Elibizdi, jerimizdi har daim önükkön mamleketlerden ellerin katarına koşsun.